Саламатсыздарбы. Биз буга чейинки баяныбызда тарыхый жанрдын, көркөм адабияттагы тарыхый жанрдын адеп күлгүлөрү жөнүндө бир аз сөз кылган элек да. Анан мен ошону дегенде жыйынтыктап коеюн деп атам. Мен айткан элем, ошол тарыхый жанрдагы чыгармалардын эң негизги белгилери же болбосо ага коюлган талаптар катары биз ушул тарыхта болгон чоңбу кичинеби кеп анда эмес тарыхый окуялар жана тарыхый адамдардын ишмердиги баяндалыш керек деп. Анан бирок ага чейин тарыхый роман, тарыхый повесть болушу мүмкүн, тарыхый аңгеме, новелла болушу мүмкүн, кеп анда эмес тарыхый роман көркөм адабияттын эң негизги талаптарына жооп бериш керек. Башкача айтканда, көркөм эстетикалык жактан жогорку деңгээлде болуш керек деп. Анан ошол тарыхта болгон даңазалуу окуялар жана инсандар жөнүндөгү бир катар чыгармаларды атап өткөм да. Мисалы үчүн алардын көпчүлүгү бүтүндөй дүйнөгө белгилүү болгон, же болбосо тигил же улуттун өзүнчө бир кейиштүү болобу, же болбосо сыймыктуу болобу көрүнүшүн түзгөн адамдар жөнүндө болот деп айттык. Мен ага мисал катары, мисалы үчүн байыркы Италиядагы кулдардын кол башчысы Спартакты келтирдим. Андан тышкары байыркы же болбосо биздин замандын башталышындагы гундардын атактуу кол башчысы Атилланы келтирдим да. Бул Спартак жөнүндө да, Атилла жөнүндө дагы бир катар өтө дүйнөгө белгилүү мыкты чыгармалар жазылган деп айттым. Анан ушундай инсандардын катарына албетте мисалы үчүн Чыңгыз хан дагы кирет да. Чыңгыз хан жөнүндө жазылган изилдөөлөр, анан Чыңгыз хан тууралуу тартылган кинолор, андан тышкары албетте ошол киного негиз болуп түшкөн көбүнчө адабий чыгармалар, тарыхый чыгармалар аябай көп. Муну биз эсептеп чыгышыбыз да мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн бизге убагында Советтер Союзунун учурунда жарык көргөн Василий Янчевецкийдин Чыңгыз хан, Батый, Акыркы деңизге деген 3 жылдык романы абдан жакшы эле белгилүү болчу. Андан тышкары мисалы үчүн немис жазуучу Курт Давидтин Кара карышкыр, анан Тенгери Кара карышкырдын баласы деген 2 жылдык романы бар. Дагы эле англиялык жазуучу Тейлор Колдуэлл дегендин Монгол деген романы бар. Ушул сыяктуу чыгармалардын катары арбын. Анан ушул Чыңгыз ханга арналган чыгармалардын эң ирдүүсү, мыктысы деп кийинки учурларда орус же болбосо бурят жазуучусу Исай Калашниковдун Каар заманы, жестокий век деген чыгармасы эсептелип жүрөт да. Бул дагы ошол замандын духун, ошол кездеги элдин, Чыңгыз хандын гана эмес, элдин турмушун социалдык баягы кеңири полотно катары ачып берген мыкты чыгармалардын катарына кирип жүрөт да. Же болбосо буга япон жазуучусу мисалы үчүн Ясаши Ионове дегендин Бөртөчөнү деген романындагы мисал келтирсек болот. Эми бул темага, Чыңгыз хан темасына кызык жери кыргыз жазуучулар да кайрылган. Мисалы үчүн Асыкбек Омаров деген жазуучусун, бирок көбүнчө баягы илимий популярдуу ыңгайда жазылган Чыңгыз хан деген эмгегин көрсөтсөк болот. Чыңгыз хан темасына өзүңөр билесиңер убагында Чыңгыз Айтматов да кайрылган. Чыңгыз хандын Ак булуту деген чыгармасы бар бул темада. Анан кийинки учурда жакында жарык көрдү Аслан Койчиев дегендин Бакшы менен Чыңгыз хан деген романы дагы жарык көрдү. Бу дагы өзүнчө бир кызык роман. Же болбосо ушул Орто Азия элдериндеги атактуу кол башчылардын бири Тамерлан жөнүндөгү бир катар романдар бар. Мисалы үчүн Сергей Бородиндин Тамерлан дегени, анан Самаркандтын үстүндөгү жылдыздар, Звезды над Самаркандом деген романы дагы ушул сыяктуу чыгармалар арбын. Эми орус адабиятында деле ушундай. Мисалы үчүн Всеволод Ивановдун Екатерина Великая деген романы, Лев Толстойдун Война и мир, согуш жана тынчтык деген романы бул тарыхый роман деп эсептелиши керек. Себеби мындагы окуялардын жана инсандардын көпчүлүгү тарыхта болгон адамдар. Бирок Лев Толстойдун гениалдуулугу ушунда турат. Ал муну таза баягы тарыхтын маалыматтык китеби катары эмес, муну ушул
19 кылымдын баш жериндеги бүтүндөй Европанын, анан Россиянын өзүндөгү турмуштун, саясий турмуштун, баягы ошол коомдо жашаган ак сөөктөрдүн, бийлик башындагылардын, андан тышкары жөнөкөй эле карапайым адамдардын турмушун ичкерден ачып берүү максаты менен жазгандыгын белгилеп кетишибиз керек да. Себеби бул аябай кеңири панорамалуу роман. Согуш жана тынчтык сыяктуу роман дүйнөлүк адабиятта өтө сейрек десек болот да. Анан ошол орус тарыхында из калтырган адамдар жөнүндө, мисалы үчүн Степан Разин жөнүндө бир катар чыгармалар бар, Емельян Пугачев жөнүндө дагы бир катар чыгармалар бар. Ал түгүл мисалы үчүн жанагы Пушкиндин Капитан кызы деген повести дагы ошол Емельян Пугачев жөнүндө. Анан Петр Биринчи жөнүндө чоң ар кандай көлөмдөгү чоң кичине дегендей бир катар чыгармалар бар да. Алардын эң мыктысы катары Алексей Толстойдун Петр Биринчи деген атактуу романы эсептелет. Мына ушундай багытта өнүккөн десек болот да. Ошол тарыхый роман приключениялуу, окуялуу, социалдык, турмуштук мүнөздөгү, андан тышкары философиялык, анан бир тобу таза саясий мүнөздөгү чыгармалар катары жарык көргөндүгүн көрөбүз да. Эми бул эмнеге байланыштуу? Бул биринчи кезекте ошол автордун, жазуучунун жекече позициясына байланыштуу да. Жазуучу ошол тарыхты иликтеп көрүп, андагы белгилүү адамдардын, ошолордун учурунда жашаган адамдардын турмуш тиричилигин, чарбачылыгын, ой санаасын, түйшүгүн дегендей ачып берүүдө ошонун кайсы жагына көбүрөөк басым жасап атат, ошондон ала турган сабактарга басым жасап атабы, анын нравалык, моралдык, этикалык же болбосо философиялык жагына басым жасап атабы, мына ушул маселе алдыңкы планда турат. Муну албетте жазуучу өзү тандап алат. Мен айттым, жана көп жазуучулар ушул тарыхты көбүнчө жана окуялуу мүнөздө кылып сүрөттөп берүүгө көбүрөөк ык коюшат экен да. Мындай чыгармалар арман. Эми биздин могул Орто Азия, анан ичинде кыргыз адабиятына келсек, тарыхый жанрдын генезисин албетте биз элдик өзек чыгармачылыкка байланыштырабыз. Манас Курманбек, Эртабылды, Жаңыл Бурса сыяктуу эпосторубузга байланыштырабыз. Ошолордо биздин элдин тарыхы, салт санаасы, элибизди алга сүрөгөн, тышкы душмандардан коргогон, өнүктүрүп өстүргөн, мына ушундай иштерге чоң салымын кошкон инсандардын өмүр жолу, тагдыры оозеки эпикалык поэзия дейбиз. Ошол оозеки эпикалык поэзиянын салтына ылайык сүрөттөлгөн да. Анан элдик санжыралар, легендалар, уламыштар дагы ошол тарыхый жанрды кайсы бир деңгээлде азыктандырган көрүнүш болуп эсептелет. Бирок тарыхый нукура көркөм адабияттын талабына жооп берген тарыхый роман жаратуу үчүн анын ошол көркөм адабияттагы салттарын үйрөнүш керек болчу. Ошол улуттук адабияттагы жанагындай элдик өзек чыгармалар, анан элдик өзек санжыралар, уламыштар менен чектелип калбай, нукура көркөм адабий жанрдын талаптарына жооп берген чыгармалар жарашы үчүн албетте биздин жазуучулар, акындарга да тиешелүү бул албетте, ошол жанагындай биз атап өткөн тарыхый жанрдын мыкты үлгүлөрүнөн үйрөнүшү керек болчу да. Мына ушул процесс бизде албетте тиги адабиятыбыз адеп жаралган 20-чы жылдардан кийин эле башталган. Бирок анын жолу бир кылка болгон жок. Биздин адабияттагы тарыхый жанр ошол советтик деп аталган доордогу идеологиянын таасиринен чыга алган жок көп мезгилдер бою. Бул эми муну үчүн албетте акын жазуучуларды күнөөлөшкө болбойт. Алар ошол замандын талаптарына жооп берген чыгармаларды жазыш керек болчу. Анын бийликтин дегендей талаптарынан четке чыгып кетүү да кыйын эле нерсе эле. Анан бул жанрдын тарыхын биз эреже катары мына Орто Азия адабиятында бир аз мурда пайда болгон, мисалы үчүн Садриддин Айнинин
Айбектин жана башка акын жазуучулардын чыгармалары. Анан кийин 40-жылдарда жазылып 50-жылдарда аягына чыккан Мухтар Ауезовдун Абай сыяктуу романдары даңазалуу мыкты чыгармалар албетте буга сөзсүз таасирин бербей койгон эмес да. Анан биз кыргыз адабиятындагы ушу тарыхый жанрдын эволюциясын караган учурда көп карама каршылыктуу пикирлерди эске алышыбыз керек да. Мисалы үчүн Аалы Токонбаевдин ыр менен жазылган Кандуу жылдары дегенде Кандуу жылдар деп жарып көргөн, кийин 60-жылдарда Токонбаев аны таң алдында деп оңдоп түзөп кайра жарыялаган. Мына ушундан баштап жүрөбүз. Анан Мукай Элебаевдин Узак жолундагы тарыхый деп аташкан учурлар бар, бирок ал тарыхый биографиялык көбүнчө ыңгайда деп айтабыз. Анан нукура тарыхый романдын жанрына, тарыхый романдагы жанрдагы романдын талаптарына жооп берген чыгарма катары ошол Кандуу жылдарды айтышыбыз керек албетте. Бирок жанагы жогортодо мен айткан, мисалы үчүн Алексей Толстойдун Петр I, Абайдын эме Мухтар Ауезовдун Абай, же болбосо Вальтер Скоттун жана башка белгилүү жазуучулардын чыгармаларындай деңгээлдеги чыгарма бизде көпкө чейин жазылбай келди да. Мунун кандай себептери бар? Мунун дагы эле бийликке байланыштуу бир себеби бар да. Мисалы үчүн азыркы учурда аябай көп жазылып аткан тарыхый романдар керек болсо тетиги ошол 30-40 жылдарда эле жазылып калышы мүмкүн эле да. Мисалы үчүн ошол Кандуу жылдарды жазган Аалы Токонбаев, Кең сууну жазган Түгөлбай Сыдыкбеков, Узак жолду жазган Мукай Элебаев, Каныбекти жазган Касымалы Жантөсов сыяктуу биздин жазуучулар тарыхый темадагы мыкты чыгармалар жазууга толук дарамети бар болчу да. Бирок алар бул темага көп кайрылышкан жок. Анын бир себеби бар, өзгөчө ачык көрүнүп турган. Ошол учурда Совет доорунда жалпыга белгилүү баягы орустардын гегемондугу ачык өкүм сүрүп турган. Башка кыргыз, казак, грузин, өзбек, якут сыяктуу дегендей майда элдердин тарыхын казып изилдөө, алардын бир убакта даңазалуу доордо жашап өткөндүгүн жарыялоо деген сыяктуу көрүнүштөр Совет бийлиги тарабынан колдоого алынган эмес. Тагыраак айтканда, мына ушул элдердин баардыгы Совет бийлиги ордогондон кийин гана улуу орус элинин жардамы менен гана эл катарына кошулуп, ушундай бийиктиктерге, жетишкендиктерге ээ болду деген сыяктуу көз караштан алып келген да. Анан ошон үчүн жанагы тарыхка байланыштуу чыгармалар көбүнчө чоң сынга кабылган да. Муну биз партиялык сын деп жүрөбүз, ошол партиянын көзөмөлүндө болуп, анан ошол кыргыз, казак, өзбек, якут, татар, Азербайжан, грузин жана башка элдердин мурунку тарыхын баягы бир позитивдүү ыңгайда сүрөттөп, ошону даңазалоо салты көп колдонбой, ушул багытта жарыяланган чыгармалар катуу сынга кабылып келген да. Анан ошол мисалы үчүн бүгүнкү күндө жазылып атпайбы? Мына мисалы үчүн Ормонхан, Шабдан, Курманжан Датка, анда мурункулары Тайлак Баатыр жана башка депчи. Ушулардын тарыхын азыркы мен айткан жазуучуларыбыз Токонбаев, Сыдыкбеков, Жантөшев, Баялинов жана башкалар абдан мыкты билишкен. Мен буга шектенбейм да. Бирок жазышкан эмес. Себеби уларды жазуу абдан ачык айтканда коркунучтуу болчу да. Анан бул темалар эми колго алынып атат да бизге. Ошентип бизде тарыхый жанрды анын өнүгүшүн аксаткан көрүнүш бул тикелей эле ошол советтик партиялык идеология болуп эсептелет деп жыйынтык чыгарсак болот.